18 декабрь шейшемби базарларда өрткө каршы шарттарга өрт өчүрүү кызматкерлери ыраазы эмес. 19 декабрь шаршемби Жалал Абад шаарынын мэриясы жалгызбой энени камкордукка алды. 20 декабрь бейшемби мэрия милициянын каттоосундагы өспүрүм балдарды тартипке чакырды. 21 декабрь жума Жалал Абадта дагы бир заманбап спорт залы ачылды. 22 декабрь ишемби балдардын балаты майрамдары башталды. 24 декабрь дүйшөмбү Жалал Абадта кызамык оорусу күч алып, негизинен жаш балдар ооруганы катталууда. 25 декабрь шейшемби Жалал Абадта 513 балага белектер берилди. Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарга эч бир эскертүүсүз 2 өрт өчүрүү унаасы кирип келди. Экөө тең аз убакыттын ичинде базарды айланып, бир аз тоскоолдуктар менен чыгып кетти. Деген менен базардан унаалар такыр кире албаган бөлүгү да бар. Алар жеке менчик соода жайлары. Болуптур деп эле анан кайра эле чыга берди. Буну азыр карабайсыз, машина кетти азырдан коюп алды. Буну дагы барып айдаш. Ал жакта менчик болуп кеткен. Биздин территорияларыбызга дагасы 100% барат машина. Базардын муниципалдык менчикке караган бөлүгүндө унаа кеңири жүрө алганы менен жеке менчик бөлүгүнө барып такалып, кызыл сызыктан чыгып кеткен соодагерлердин шаштысын алды. Белгиленген чек арасынын астыга чыгып, темир стол стулдарды коюп алып, соода жүргүзүшүп атпайбы азыр учурдачы. Ошон үчүн эгер биздин автоунаалар өтүш үчүн ал жерлерде соода түйүндөрдүн астында ар түрдүү стол стулдар, жамгырдан калкалоочу тосмолорду кылышып алган өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде ар түрдүү материалдарды, чыпталарды тартышып алган. Ошондой тоскоолдуктар болбосо бизге жеңилирээк болот. Жалал Абад шаардык өрт өчүрүү кызматы унаалар жете албаса да өрт чыккан кезде базардын бардык аймагына барып, өрттү өчүрө алышаарын билдирди. Ошон үчүн да бүгүнкүдөй машыгууларды уюштуруп жатышат. Так ортосуна кире албайт, мүмкүнчүлүк жок. Бирок эгер өрт болсо биздин автоунаалар кирип, ортосуна чейинки аралыкка дагы азыр кире албай калды го. Ошол жерге чейин барып, андан арана суу жеңчелер аркылуу өрт өчүрүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Базардагы соодагерлердин өрт кырсыгына даярдыгын абалын билүү максатында жогоруда аталган менчик жайлардын соодагерлерине кызыл сызык каерде экенин билесизби деп суроо узаттык. Кызыл сызык каерден экенин билесизби сиз? Жок. Жок, меники эмес, башка бирөөнүкү. Бүгүн сактаган жокпуз, бүгүн жыйнап атабыз да азыр. Биз жыйнап кетебиз, бул жер аябай кеңири эле болуп калат мындай. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын жай мезгилинде Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарда өрт чыгып, соодагерлер ири зыянга учурашкан. Андан улам өрт коопсуздугу үчүн базардын эки жерине гидрант орнотулган. Ал эми Борбордук базарда 355 чачкын соода жайлары жана 200ден ашуун менчик соода жайлар бар. Роза Ахматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарынын Достук аймактык башкаруусунун 27-кварталында 300ден ашуун жаңа конуштар бар. Аларда электр зымын тартуу, суу жеткирүү, жол куруу иштери эми гана аткарылып келет. Бирок жолдун так ортосунда тосуп турган тийиштүү документи жок өз алдынча салынган үй бар. Үй бузулса, жаңы конуштарга унаа кирүүчү жол ачылмак. Бирок ал үйдө шаарда каттоосу жок, жардамга муктаж жалгызбой эне 3 баласы менен жашайт. Экөө бирдей эле барып атты бизге мэрияга ушундай проблемалар бар деп. Эми чечкени биз аракет кылып атат. Бул көйгөйдү Жалал Абад шаар мэриясы жалгызбой эне Акылай Төрөбекованы камкордукка алуу менен чечти. Шаар тургуну катары катталып бардык документ иштери бүткөрүлдү. Айылдыктардын жана жергиликтүү бийликтин марафондук колдоосу менен жаңы там курулду. Бүгүн социалдык иштер боюнча вице-мэр Руслан Алтымышев колдоо көрсөткөн саналаштар менен бирге үйдүн кызыл китебин Акылай Төрөбековага тапшырды. Эске сала кетсек, Достук аймактык башкаруусунун пригородный айылында 500ден ашуун жаңы үйлөр бар. Аларга электр мамычаларын орнотуу, жолдорун асфальттоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле 300 кожолуктун тургундары али каттала элек.
Жалал Абад шаарынын мэриясы өзү теңдүү балдар менен топтошуп мушташып, өспүрүмдөр милициясы тарабынан каттоого алынган атаман балдарды чогултуп, алар үчүн атайын экскурсия уюштурду. Кыдыруу майып балдар үйүнө конокко баруудан башталып, шаар мэриясынын иш аракети менен таанышуу, акырында ысык чай үстүндө баарлашуу менен аяктады. Ар дайымкы айтыла жүрчү акылман сөздөр эмес, бул ирет жакындан жан дүйнөсүнө кирип баарлашуу болду. Иш-чарага катышкан өспүрүмдөрдүн айтымында тарбиялоодогу бул жаңы ыкма аларга жакшы таасир калтырган. Эми мындан ары кара күчүн көчөдөгү башкаларга каршы эмес, спортто көрсөтүүнү туура деп эсептеп калышты. Мектеп рекетчилиги, топтошуп мушташуулар, ар кандай майда тартипсиздиктер менен кармалган балдарга өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы адегенде эскертүү берет. Экинчи жолу кармалса, профилактикалык иш-чарадан өткөрөт. Башкача айтканда, үйүнө барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Үчүнчү жолу түшкөн соң каттоого алынат. Андай окуучулардын саны шаар боюнча 41ге жеткен. Бир тараптуу моно эмес, биз булардын пикирин укканга аракет кылалы деп атабыз. Булардын ички дүйнөсүн ачканга аракет кылалы деп атабыз. Канчалык деңгээлде азыр жаштарыбыз мындай өзүнүн сырткы дүйнөсүнө аябай көңүл буруп калган азырчы. Мурдакыдай мындай бир кыйшык нерселер кийип алып, же болбосо бир чаң-чуң нерсе жүрбөйт азырчы. Андай болгонсо демек булар сырткы көрүнүшүнө көңүл бурган өспүрүмдөр. Биз дагы көбүрөөк ошончолук деңгээлде ички дүйнөлөрүнө бир көңүл бутканга аракет кылсак деген тилек менен бир баарлашабыз буюрса. Ар түрдүү балдар түшүп калат да, ар түрдүү үй бүлөнүн балдары. Кээ бирөөлөрү жакшы жашаган, бар жогу жетиштүү. Анан эмнегедир ошондой кылмышка барып калат. Анан кээ бир балдар үйдө жокчулуктан же ата энеси ажырашкандыктан ар түрдүү балдар түшүп калат. Жалал Абад шаарындагы номер 11 Адамбай Калешев атындагы мектеп окуучулары буга чейин спорт залдын жоктугунан кыйналып, спорттук мелдештерге да катыша албай келишкен. Эми минтип заманбап үлгүдөгү спорт залдын бүткөнүнө мектеп жамааты да, окуучулар да кубанып турган чагы. Алар спорт жаатында ийгиликтерди жаратып, мектептин атын алыска таанытууга бел байлашкан. Мурун бизде спорт зал жок болчу. Футбол, волейбол, спорттук оюндарын ойной албайт элек. Айрыкча кышында мына эми бизге спорт зал куруп берди. Биз эми бардык оюндарды ойной алабыз. Спорттук оюндарга катышып чемпион боло алабыз. Аталган мектеп 1936 курулуп, Сузак районуна караган. 1986 жылдан кийин шаарга карап калган. Бул убакыт аралыгында дине тарбия сабагы класста же ачык асмандын алдында өтүп келген. Спорт залдын бүткөнүнө мугалимдер менен кошо эле ата-энелер да кубанычын жашырышкан жок. Мен бул жерде иштегенимде мына окуучуларым туратын ал жерде. Мен ар кандай методдор менен өтөт элем сабакты. Кышында деле биз спорт залдын жоктугунан биз сыртта көп футбол жана башка бир оюндарды ойноп, кызыл желек, ак желек, кыймылдуу оюндарды да ойнотот элем да. Эми чындыгында өтө кыйналганбыз да. Башка мектептерге барсак, алардын спорт залдары бар. Бизде болсо андай нерсе жок. Ошол мектептерге барып, аябай биз суктанчу элек. Төшкүч айында аябай жакшы жаңылык болду. Ушу спорт зал курулуп, жаштарыбыз ушу өзүбүздүн үпкелерибиз, балдарыбыз Кудай кааласа ушу спорт залда жылуу жерде ушу тренировка кылып, ушу сабактарынан жакшы чоң спорттон жакшы жетишкендиктерге жетишишине себеп болду да. Аябай кубанычтабыз. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев жаңы жыл алдынан мектептин жамаатына жана окуучуларга белек болгонун баса белгилеп өттү. Жергиликтүү бийлик колдон келишинче бала бакча, мектептерге жардам көрсөтүүнү токтотпостугун кошумчалады. Ал эми мугалимдер шаар бийлиги тараптан колдоолор көп болуп жатканына ыраазы. 50 орунду жалпы сметалык баасы 24 миллион сомдон ашык акча каражатын караганбыз. 50 орунду биздин Жеңиш кичи шаарчасында бала бакчанын куруу имараты. Буюрса биз муну 2019 жылы бүтүрөбүз деген оюбуз бар. Андан сырткары быйыл ушул номер 6, анан ушул Төшкүч айылында жайгашкан 100 орунду бала бакча куруу боюнча 4 миллион сомдон ашык акча каражатын бөлүп, котлованы казылып, фундаменти коюлуп бүтүлгөн. Муну эми азыр 2019 жылдын бюджетинде карайбыз дагы. Кудай буйруса 2019 жылдын бюджеттин дараметине жараша биз шаарда ошол социалдык жок дегенде ошол 1-2 социалдык объектти бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Быйылкы жылы биздин Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнө да жергиликтүү бюджеттен көптөгөн акча каражаттары бөлүнгөн. Алардын ичинде курулушка жана ошондой эле мугалимдер күнүнө, салтанаттуу өткөрүүгө, мындайча айтканда бюджеттин көп бөлүгү ушу билим берүү тармагына бөлүнүп келүүдө. 11-мектебибиздеги спорт залыбыз бүгүн ачылышы болду.
Буга дагы жергиликтүү бюджеттен 4 миллиондон ашык акча каражаты бөлүнгөн. Ошонун негизинде мына аяктап бүгүнкү күнү балдарга жаңы жылдын астында мектеп коллективине белек болуп тартылып атат. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарында 20 мектеп, 22 бала бакча, андан сырткары 3 билим берүү мекемеси бар. Алардын ичинен дагы 6 мектепке спорт зал куруу зарылчылыгы бар. Ал эми номер 11 Адамбай Калешев атындагы мектептин спорт залын курууга жергиликтүү бюджеттен 4 миллион 400 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Учурда бардык шарттары түзүлүп, спорт зал пайдаланууга берилди. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарында бала бакчаларда жана мектептерде жаш балдар үчүн балатын майрамдары башталды. Номер 17 Какын балдар бакчасында дагы наристелердин жаңы жылдык кечеси болуп өттү. Ата-энелер тобу активдүү катышып, балдарга жомоктогудай майрам тартууланды. Тили али так чыга элек балдар ыр жаттап, бий бийлешип, ар тараптан таланттарын көргөзүштү. Мындай майрамдык салтанаттар Жалал Абад шаарынын ар бир бала бакча мектептеринде өтүүдө. Шаар аймагындагы 22 бала бакчада 20 мектепте ар бир класс тайпаларда жаңы жыл майрамы өзүнчө уюштурулган. Ошондой эле жакын арада атайын аярлуу катмардагы балдар үчүн шаар мэринин балаты майрамы өткөрүлмөкчү. Ушул декабрь айы башталгандан баштап эле балдар менен биргеликте ушул 2019 жаңы жылды тосконго кызуу даярданып жатабыз. Биздин бакчада 350дөн ашык бала тарбияланат, 12 тайпа бар. Ошон үчүн биз майрамды 18 декабрдан башталганбыз. Кудай буйрса 28-29 декабрда бардык тайпаларда майрамдык балаты майрам өтөт. Жаш балдарчы жаңы жылды жомок сыяктуу да Аяз ата чындыгында эле келет деп ойлошот да. Аяз атанын белек алабыз деп аябай күтүшөт. Анан биз айткан номерлерди ошо номерди аткарсак бизге Аяз ата белек берет деген кыял менен ошондой сезим менен өсүшөт да бул балдар. Жалал Абад облусунда кызамык оорусу менен ооруган 1 жашка чейинки балдар көп катталууда. Баласын ооруканага алып келген айым наристенин кызамык менен ооруганын билген эмес. Өз үйүндө дарылап, жыйынтык чыкпаган соң дарыгерге кайрылып, кызамык менен ооруганын билген. Үйдө жүргөндө балам акыбалы оор эле, жөтөлүп, температура болуп, воздух жетпей анан келгенбиз. Азыр ошо келип неме кылсак кызамык жөнүндө мен билбейт да болчумун. Биринчи жолу кызамык болдук. Азыр балам акыбалы жакшы. Сасык тумоо жана кызамык ылаңдары илгертен эле январь айларынан көп катталып келген. Быйыл негедир жылдагыдан эрте башталды. Акыркы учурда ооруканага түшкөндөр арасында 5 жашка жете элек наристелер көбөйүп кетти. Балдар ооруп жатпайбы, себеби 1 жаштан баштап прививка башталат да кызамыкка каршы. Ошон үчүн булар азырынча ал прививканы алганга возрасты боюнча жете элек да. Ошон үчүн көбүнчө ушул балдар ооруп калып атышат. Бүгүнкү күндө биздин инфекция жаткан балдардын көпчүлүгү ошол жанагы прививкага алынбаган балдар. Эми кандай десем прививкага убактысыз келе элек балдар ооруп калышты да. Бул жугуштуу оорулардын алдын алуу чаралары көрүлгөнү менен ооруда тез таркап жатат. Ага кызамык оорусунун ар кайсы аймактарда катталып, таркалуу аймагы экенин абалды көзөмөлдөп туруу максатында Жалал Абад шаары боюнча 2910 балага алдын алуучу дары-дармектер берилди. Бир аптада бир жолу штаб өткөрүп атабыз. Шаардык штаб болду, областтык больница менен кошо штаб өткөрүп, ушул ооруну токтоп калтырып коюу аракетиндебиз. Ошол эки мисалы үчүн биринчи кайрылган балабыздын эле эмеси контактный 24 бала болду. Ошо 24 баланы баягы жакындан контакт болгон 24 баланы биз тыгыз байланышта болгондорду вакцинация кылдык. 3 жылдан бери катталбаган кызамык оорусу биринчи Базар Коргон районунда табылып, Жалал Абад облусундагы ак халатчандарга кошумча түйшүк жаралды. Жалпы оорулардын дээрлик 3төн 1 Жалал Абад шаарына туура келип, 17 киши ооруканага түшкөн. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары. Жаңы жылдык балаты майрамдарына карата Жалал Абад шаарынын мэриясы жалпысынан 513 балага 500 сомдук белек берди. Белек таркатуу адегенде балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесиндеги аярлуу балдарды куттуктоо менен башталды. Шаардын биринчи вице-мэри Майрамбек Адылбеков балдарга даярдалган белектерди тапшырса, шаардагы Ариет чыгармачылык борборунун балдары концерт тартуулашты. Эске сала кетсек, республикалык мекеме болгонуна карабай, шаар мэриясы балдар интернатында кароого алынган 101 балага жыл сайын жаңы
жылдык белектерди тартуулап келет. Ошондой эле жаш жеткинчектер үчүн 27 январь күнү шаар мэринин балаты майрамын уюштуруу да пландалган. Анда аярлуу жана таланттуу өзгөчө балдар сыйкырдуу жомоктор дүйнөсүнө саякат жасап, аларга жаңы жылдык маанай тартууланат. Бүгүн Жалал Абад областынын администрациясы ушу губернаторубуз өзү келип, шаардык мэриядан келип бизге аябай чоң жашнакай майрам уюштуруп берди. Балдарыбыздын атынан чоң рахмат айтабыз. Билектерин алып келип, ошондой эле областтык, шаардык балдар чыгармачылык борборлорунан да келишип, бизге абдан сонун майрам уюштуруп беришти. Ошонун мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чоң ыраазычылык билдиребиз. Балдарды окууга ийгилик, иштерге ийгилик. Sizlerdi barınızlardı Жалал шаардык мэриясынын атынан кирип келе жаткан жаңы 2019 жылыңыздар менен мэриянын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилинде куттуктайм.